Бүгін біздің коомчулукта кээ бир нерсени айтсаң, паланча адамла мындай деди го, пустанча адамла мындай деди го, палан адамла ошолордун рекламасында сүйлөп жүрөт го деп бүгүн молдолорду реклама кылып уруп калды кээ бирөөлөр. Бүгүн кээ бир кооперативтердин, кээ бир компаниялардын иштерин шариатка дал келбейт экен айтып чыксаң, кээде айтсаң, кээ бирөөлөр сени угалуу же паланча адамланы угалуу деп комментарий жазып атат. Мени же паланчаны укканга сен милдеттүү эмессиң, бирок Алла жана пайгамбарды укканга бардыгыбыз милдеттүүбүз. Шариат ва кала Аллах ва кала Расул. Аллах медесе, пайгамбар медесе, мына ушул шариат. Бул жерде паланча дамланын рекламага түшүп койгону, барып ошол кооперативге дуа берип койгону, сага ошол кооперативден үй алсаң, машина алсаң боло берет деген сөз эмес. Шариатыбызда бир гана пайгамбардын сөзү кайтарылынбайт. Сами'на ва атa'на, угабыз, моюн сунабыз. Пайгамбардан башканыкы эгер эрежелерге түшүп туура болуп аткан болсо кабыл алабыз, кайсы устаз, кайсы дамла болбосун. Эгер ислам усулдарынан, негиздерине, фыкыхка, шариатка дал келбей аткан болсо, пайгамбардын хадисине дал келбей атса, каршы бир иш кылып аткан болсо, балким ошол кишинин билимсиздиги же бир жаңылыштыгынын айынан ошондой кадамдарга барып аткан болсо, бүгүн бизде мына ошол кадамга барып аткан дамлалар үлгү эмес. Биз бир гана пайгамбардын сөзүн угабыз, моюн сунабыз. Пайгамбардан башканыкын өзүнө кайтарып подарка кылабыз. Мына оңду пышырып же деп. Кээде айтсаң бүгүн, мен эмес, бүгүн бизде уламалар кеңеши, Кыргызстанда алымдар кеңеши фатва чыгарып арам деген маселелерди айтсаң, мына ошончо алымдардын элегинен өтүп, алымдар кеңеши болуп ошол жерде бизге фатва чыгарып аткан устаздарды укпастан, жеке бирөө реклама кылып койсо, бар ошолор менен сүрөткө түшүп койсо, дуа берип койсо, сага шенелүү же аларга шенелүү деп бүгүн бир бурмалагандар бар. Шариат мени же сени ук деп буйрук бербейт. Шариат Аллах жана пайгамбарды ук дейт. Шариат Аллах ме деген болсо, пайгамбар ме деген болсо, мына ошол. Тилекке каршы бүгүн биздин коомчулук Раматов Чуба устазым айтты эле, ушу молдолордун кедей болгону жакшы эмес экен деп. Кедей болсо акчага муктаж болуп башка болуп, мына ошол кээ бир нерсени айта албай калат экен деп. Нан жегиси келип, көч жегиси келип, кээ бир арам нерселерди айта албай, ошол молдолор кичине байыраак, тогураак болсо, анан коркпой сүйлөп калабы деп айтты эле. Көрсө Алла рахматын алсын, ал киши эми ошол бизден бир канча кадам алды да бир Аллах сүйүп, Аллах бир көрөгөчтүктү берип, бир өзгөчө инсан кылган экен. Мына ошол акты ак, караны кара деп так, даны айткан акыркы биздин коомчулуктагы улуу үлгүлүү, түбөлүккө биз мына ошол үлгү алып кала турган устаздардын катарына кирип кетти десек жаңылышпайбыз. Бирок тилекке каршы бүгүн мына ошол бир квартира берип койсо, бир жерге чайга апарып койсо, бир машина белек кылып койсо, ар кандай бир шариатка дал келбеген бир иш-чараларга дагы рекламага түшүп берип аткан дамлаларды көрүп туруп, жакаңды кармайсың, балким кыяматтын жакында да.